Бұл келишимдерди карап чыктыңыздарбы? Урматтуу Шайлабек Карабекович, кайсы келишимдерди айтып атасыз? Вега менен түзүлгөн келишимдер. Ал Вега маалыматтык технология жана байланыш мамлекеттик комитетинин арасы менен түзүлгөн келишимдер. Ким менен түзүлгөнүн сиз карап чыктыңызбы? Ооба, анткени деген бул биздин министрлик. Кандай деп түзүлгөн экен Вега менен? Мен сурооңузду түшүнгөн жокмун. Түшүнбөгөндөр чогулуп алгансыңар да камингечи. Бул Веганын өкүлү келдиби бул жерге? Вега барбы бул жерде? Жок. Канча дагы дойлаларды кайсыл мекемелер алат Вегадан сырткары? Так, Вегадан тышкары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 5%, Ички иштер министрлигинин алдындагы жол коопсуздугу башкы башкармалыгы 5%, 5% бул 25% бул деген өз алдынча бийлик органдарына, андан тышкары 5% бул транспорт жана жол министрлигине. Андан жалпысын айтканда дагы калган каражаттардын, ошо түшкөн каражаттын калдыктары, калгандары бул республикалык бюджетте көрсөтүлөт, жана анын 50% бул жанагы саламаттык сактоо тармагына жумшалат. 25% доля алып аткан мекеме эмнелерге жоопкерчиликтүү? Бул өз алдынча бийликтер, айыл өкмөттөр жана мэрия биринчи этабы боюнча жана Вега компаниясынын ишке ашкан долбоордун алкагында бул эң негизинен жол инфраструктурасын, инфратүзүмүн тиешелүү шарттарын түзүп берүү. Андан тышкары ошол тиешелүү шарттар түзүлүп бүтүппү азыр ошондо бардыгы? Азыркы иштеп аткан жанагы комплекстерде ооба. Демек, видеокамералар коюлган жерлердин бардыгына шарттар түзүлгөн, чиймелер чийилген, жол белгилер коюлган, Жо, бул деген ошол жанагы түшкөн каражаттын 25% жеке өз алдынча бийликтерине берилет. Сиз сурадыңыз, кандай максаттарга берилет деп. Мен айтып атам, максаттардын ошо кайсы максаттарга бул каражаттар бөлүнүп бергени. Максаттарын аткарыппы дейм ошол мекемелер? Муну тиешелүү өз алдынча бийликтен сураш керек. Сурабайсызбы, сиз эмне кылып отурасыз ал жерде? Мен сизден суранам, мындай сурооңузду этикага байланыштуу сурасаңыз. Сиз мага этиканы үйрөтпөңүз, мен сизден сурап атам. Эл өкүлү катары. Мен сизден суранып атам деп айттым. Эске үйрөткөн жерим жок. Бул биринчиден. Сиз экинчиден кол алдыңыздагы азыр мына биздин коллегабыз туура айтты. 25% алып дойлада отурган мекемелер шарттарды түзүп бериппи дейм. Ошол жол белгилери боюнча, башка чиймелер боюнча өздөрү алган дойлага тиешелүү. Мен сизден сурап атам, ошону сурадыңызбы? Шарттарды түзүп бериппи элдерге, айдоочуларга? Эми бул жол коопсуздугун караган ички иштер министрлиги жооп берсин. Канчалык ошол деген каражаттар жана шарттар түзүлүп бергени тууралуу. Урматтуу Шайлабек Карабекович, уруксат болсо мен айтып коеюн, ошол биринчи этап боюнча Бишкек шаарынын аймагында 42 жерге камералар орнотулган. Ошол камера орнотулган жерлерге жалпы 1563 жол белгилери толук орнотулуп бүткөн. 42 чарчы километр дорожный разметка чийилип бүткөн. Ошон үчүн ошол камера коюлган жерлерде бул толук кандуу ошол иштер аткарылган.